Bismillahirrahmanirrahim. Бала төрөлгөндө курма чайнатуу тууралуу кененирээк айтып бересизби? Анан эгер мүмкүн болсо балама өзүңүзгө жаккан жакшы бир ат коюп берсеңиз, уул балага. Курма чайнатуу бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Тахник деп коет буну. Бала төрөлгөндө ошол курманы чайнап жумшатып, ошол ал бала кичинекей бала да сүт эми зорго эме атпайбы? Анан мына эрине мындай кылып кичине азмаз тийгизип коет. Шилекей менен неме кылдыртып азмаз өтө тургандай кылып. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Зубайр разияллаху анху ушундай кылып берген, тахник деп коет бул. Ошонун баракасынан бизде урп адатта дагы ошо чоң урдагы алхамдулилля аттуу баштуу адамдардан, жакшы аалымдардан ушундай кылып табарукан мурда кээде бизде түкүртүп койчу эле, курма жок эле. Через хурма mesela жөн эле түкүртүп салалар деп, алып келди, баланы алып келди, өзү түкүртүп коет эле. Азыр алхамдулилля курма толтур азыр. Бул тахник иншалла, бул сүннөт болот. Анан ат боюнча караңыз, пайгамбарыбыз айткан Абдулла, Абдуррахман, Абдуррахим, Мухаммад жакшы аттар бар. Үйүңүздөргө кеңешиңиздер, бирин коюңуздар, бардыгы болот. Дарат алганда биринчи бутту жууп алса болобу? Жок. Тугандар, биринчи тартип бар. Кур'ан-ы Каримде дагы айтат. Жүздү жуйсуз. Андан кийин кол, андан кийин башка мас, андан кийин бут. Төртүнчү иретте. Фагсилу вужухакум биринчи жүз. Ва айдиякум андан кийин анан колдор. Илал марафиq чыканакты кошо. Вамсаху бируусикум андан кийин башка мас тартуу. Андан кийин анан бутту. Ва аржулакум минал каабайн путуңузду жуйсуз, ашыкты кошо. Көбү карап туруңуздар тугандар. Моң путтун мына согончок бар го. Согончоктун мына ашыктын түбү кургак калып кетет да, шашылып жууганда. Пайгамбарыбыз ошолорго вайл деген лил ака. Мына ашыктын түбүнө суу жеткирбей калгандарга өкүнүч болсун. Аларга ушу бактысыздык болсун деген. Көңүл буруп жууган. Анан кийин халала деп коет, даратта. Колдуко оңой эле суу аралайт. Путтун манжалары кээ бирлерге жакын болот дагы, мындай кылып жууп кое берет, бирок бул жака суу аралатпайт. Пайгамбарыбыз айткан, ким аралатпаса ага от аралайт деген. Ушунчу тугандар, путтун манжаларындагы сууларды аралатып коюш керек. Мына эстегенде мына бул маселеде эмес, бирок ата путту жууп алса деген маселеге кирип калды. Мына да маанилүү деп эсептейбиз да мунучу. Ошон үчүн бутту кайсы? Колуңуз менен чыпала. Эң жакшы үстүнөн эмес, үстүнөн көбүнчө суу өтөт. Мынал жерден кетпей калат да. Ошон үчүн аялдар да, эркектер дагы мынал жагына мынакей сууну өтүнөй кылып аралатып коюш керек. Assalamu alaikum устаз. Маршруткага чыкканда көзүбүздү канча сактабайлы баары бир аял кыздарга түшөт. Денебиз денесине тиет. Күнөө болбойбу? Биз кантебиз? Кантип күнөө болбойбу? Күнөө болот да. Халал сетикон. Эми аракет кылыш керек. Өтө эле тыгын боло турган болсо, өзү мындай кылыш керек да. Аялдар бир тарап болсун, эркек бир тарап болсун. Таптакыр эле жөө бар десең, дагы жумушка барыш керек, шашып баратат, тигинтип баратат, мынандай учурлар болуп калат. Бирок кичине өзү Алла Таалам берген акыл менен эле, жаштар тура калыш керек, улууларды отургузуп. Муну эми сөзсүз айткан кереги жок, сен тур. Бияка тур дебей. Ал акылы менен эле, мен жашмын, эне келип калды, аксакал ата келип калды, тура калып эле, кичине улуу болсо бериш керек болот. Бул биринчиси. Бул алхамдулилла бул маданият туган, бул адамгерчилик, бул дин. А экинчиси, аялдар бул бир тарап, эркектер бир тарап турсундар. Анан кийин аябай көп болуп кетет деген мына басым андай болбойт тугандар. Аны чет элдегилерди карабайсызбы? Алхамдулилла карап, аялдар же болсо автобустун астын алдыңкы эшигинен, эркектер болсо аркасынан аралашып, кысылып, мындай кылып эме жармашып туруп калышпайт. Анан маршрутка айдагандар дагы пресстеп ушу эшиги жабылганга чейин, жабылбай калганга чейин сала бербеш керек да. Жап, аркасынан түртүп кой деп анан. Жок, Алла Таала рызкы берген күн бар да. Туурабы? Акырынан. Анчалык эле. Анан уурулук көбөйөт дейт. Пикир бузулуу дейт. Анан кийин мына күн ысыкта, ар кандай жыт. Анан кийин ал жерде кийин дене тиги болбойт бул. Бул арам нерсе тугандар. Мындан итиятташ керек, өзүңүз сактаңыз анан көрүп. Сизге ахирет керек, сизге дин керек.
Эгер ошондой боло турган болсо, көп болсо түшпөй эле коюңуз, кийинкисине келгенде түшүңүз. Халал сертификатты жок нерселерди ичсе, жесе болобу, фанта, кола жана башка ушул сыяктуу. Эми карап көрүңүз мына эми, кээ бир нерсе, ар бир нерсеге азыр бизде Кыргызстанда халал сертификация жок да. Легенда суулар деле бар, шоропор башка толтура эле немелер бар. Ар бирине. Кээ бир мисалы тамак аш маселесинде, эт аралашкан маселелерде халал сертификация немелер болушу мүмкүн. Бирок азыр акыркы күндө көрүп атасыздар ар кандай нерселердин бардыгы. Тигиден колбаса чыкты, бул жерде калар аралап кетти, анан тигиндей мынандайлардын бардыгы. Кандай болсо санитария керектүү кандай. Өрбүзгө деле керек. Бул тамак ашта алхамдулилlah Алла Таала эң алгачкы буйруктары болуп эсептелинет да. Алкымдан адал өтсүн деген да. Бизге эле эмес, пайгамбарларга буйрук берген. Я юхар русул, кулу минат тойибат ва амалу салиха. Эй пайгамбарлар, силер пакиза адалдан жегиле деген. Анан жакшы амал кыласыңар. Демек бул алкым жакшы амал кылганга таасири өтө чоң. Дуанын кабыл болгонуна, ибадаттын кабыл болгонуна фундамент алкымдын таза болуу. Эгер алкым таза болбой турган болсо, кыйын го. Кудайым сактасын, 40 күн эгерде бир арам лукма, бир сындырып өтүп кетсе, 40 күн анын нафилдагы фарызда ибадаттар кабыл болбойт деген. Кээ бирлер Кудай сактасын, ошо тооба кылыш керек турган адамдар. Анан мына башка нерселер муфтияттагы адал эме боюнча бар, мына сертификат берет. Ошол жактан сурап койсоңор болот, кээ бир конфет, санфет, тамак аштардыкы фирмалар аз кандай болуп атат немелер. Силер 3 күн, 40 күн, 4 айга даватка чыгасыңар. Туура эмес дегендерге эмне дейбиз? Туура деп эле айтып коебуз. Сен туура эмес болсо, меники туура дедим. Биз бул диндин бөлүгү эмес да бул. Караңыз, дин толук, алымча кошумчасы жок. Бирок бул 3 күн, 4 ай, 40 күн диндин бөлүгү эмес. Түшүнөсүздарбы? Диндин бөлүгү эмес. Медреседеги 5 жыл бакалавра, докторантура бул диндин бөлүгү эмес. Пайгамбарыбыз эч качан докторантура, магистратура, бакалавра айткан эмес, мындай эмес. Мындай жок. Пайгамбарыбыз 3 күн, 4 ай, 40 күн деп айткан эмес. Медреседеги сабактар бир парасы ошо 40 минутта, 45 минутта, 1 сааттан болсун деп мындай жок нерсе бул. Айтылган эмес. Силер окугула дагы 6-базар күнү окуп агыла деп. Андай жок. Кытайга чейин илим ал, өлгөнгө чейин оку, эми башка немелер бар эми. Кыскасы айтканда, булар диндин ичинде эмес, бирок динге түркүк боло турган, алып келе турган нерселер да. Ошол мисалы азыр докторантурада, магистратура алардын бардыгы алхамдулилlah чоң бир даражага жеткиргенге түркүк түртөт да. Бул 3 күн, 4 ай, 40 күн дагы сизде аркырын арам нерселерден тияк неме кылып, сизде аулия кылганга алып барып түрткөн нерсе да. Себептерди дагы буга дагы баа бериш керек да, себептерге да. Бирөө сизге ажылык алхамдулилlah самолет менен алып барса, рахмат айтып кое бериңиз да, эчтеке болбойсу. Убагында эми жөө барган, азыр деле жөө барган жок. Алла жеткирет. Бирок алхамдулилlah сиз жеткиргендерге рахмат айтып коюңуз. Түшүнүктүбү? Бул деле мына биздеги нахви илими, сарф илими, азыркыларда грамматика илимдеринен булар эч кандай мисалы ал негизги пайгамбарыбыздын ордунда андай илим болгон эмес азыркындай биздеги. Түшүнүктүбү? Бирок улуму алия деди. Жогорку улумга жеткиргенге себепчи болгон илимдер ушулар да. Кудум ушундай деле, бул сизди 4 ай 40 күн булар даватка чыгып, ичинде эмне кылат? Калима ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах ушуну оңдоп кел дейт, намазды үйрөнүп алыңыз таксыр дейт. Адал арамды билип алыңыз дейт. Жашооңузда керек. Алла Тааланын зикирине тилиңизди көндүрүңүз. Тилиңиз ушактабасын дейт. Мусулмандардын акысын бериңиз. Анан эл мактасын деп жүрө бербей, Алланын ыраазычылыгы деп ихластуулукту пайда кылыңыз. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганды баардык адамга жеткириңиз деп. Бул эмнеси жаман? Бул ичиндеги ар бири диндеги улуу фарыздар да. Ла илаха иллаллах Мухаммад расул фарыз бу фарыз. Ихлас фарыз, илимчи фарыз, намазчы фарыз, адеп ахлакчы фарыз. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бул фарыз. Баардыгы фарыз. Демек азыр мына бүгүн эми абалга жараша азыркындай медреселердин жылдары, сааттары ушундай тартиптештирилгенде, бул дагы диндин мээнетинин тартиптери да. Мен 28 жаштамын. 18-20 жашымдан бери 5 маал намаз окуп келем. Кемчиликтер болгон 12 жашымдан бериси аралаш окуп окуй албай, казаларымды кантип окуйм. Караңыз,
казаларды болжолду кылып, эгерде билбесеңиз, көбүрөөк кылып кое бериңиз. 10 жыл каза менен 11 жылдын ортосунда шектенип атсаңыз, 11 деп коюңуз, эчтеке болбойт. Намаздагыдай да, 2 рекет окудумбу же 3 рекет окудумбу десеңиз, шектенип калсаңызчы, азын. Эгерде сиз анык мындай биле албасаңыз, 50-ге 50% болуп калса, анда азын аласыз да. Түшүндүңбү? Азын аласыз деген мындай. Мисалы мен азыр пешимдин 4 рекетин окуп аттым эле. 3-чү рекет анан мен күмөндөнүп калдым. Мен 2 рекет окудумбу же 3 рекет окудум? Азын 2син аласыз дагы. 3-ün эмес. Кийин анан жаңылыш саждасын кыласыз да. Аллахым окуган эмес, аялым окуган эмес. Мурда почти. Азыр окуп калды бир аз. Айыз учурунда намаздарды окуйбу? Жок. Оорулуу күндөрдө, аял заттын оорулуу күндөрү келгенде, айлык оорулуу күндөрү намаз окубайт, ороза кармабайт, Куран кармабайт, Куран окубайт, зикир кылат, дуаларды кылат, башка диний китептерди окуса болот. Макулбу? Экинчиден, оорулуу күндөрдүн казасы окулбайт. Оорулуу күндөрдүн намазынын казасы окулбайт. А оорулуу күндө ороза, фарыз орозаны кармабай калса, алардын казасы кармалат. Көп аялдар шуну аралаштырат, экөөнү тең болот дей берет, кээде экөө тең болбойт дейт. Жок, бирөө болот, бирөө болбойт. Намаздын казалары, оорулуу күндөрдүн казалары окулбайт. Бирок орозонуку, фарыздыкы оорулуу күндөрдүн кармаган эмес да, бирөө 5 күн кармаган эмес, бирөө 10 күн кармаган эмес, бирок кармап бериш керек бул казаны. Жашым 17-де көптөн бери адабиятка кызыгып жүрөм. Дүйнөгө белгилүү бир жазуучулардан болгум келет. Кыргызстандын атын чыгарып, чыгармачыларды дүйнө эли окушса дейм. Так, сиз өзүңүздүн кеңешиңизди берип коюңузчу. Өтө жакшы. Иншалла, Кудай кааласа, бул жакшы, алхамдулилла кадам. Бирок албетте биринчи ушулардан мурда сиз Куранды окуңуз. Биринчи пайгамбарыбыздын тарыхын окуңуз. Алардан кийин анан Кудай кааласа, иншалла илимиңизге илим кошулат. Туура ой, жакшы пикир, элге, бүткүл дүйнөгө өзүңүз айтып аткандай пайдалуу, алхамдулилла, китеп жазасыз анан. Ага чейин азыр ура кылсаңыз, ары барып жомок кыласыз азыр. Жол осады кара турган болсоңуз, ар кандай жалганды кошот. Тарыхчылардын көбү жалганчылар. Көбү бузукулар. Тарынсын, эмне кылган? Карап, ойлоп, түшүнө көргөн жазган. Андай эмес да. Ар бир нерсенин булагы бар да. Бизде алхамдулилла бул булак бар туугандар. Мага дуа кылып коюңузчу устаз. Музыка кесибимден эртерээк чыгып, соода жагына жеңил жана бат өткөнгө. Жубайыма да Аллахын жүрөгүнө иман салсын. Амин. Алла таалам кабыл кылсын. Адал рызык берсин баарыбызга. Биз жолдошум менен 11 жыл жашап 4 балалуу болдук. 2 жыл болду башка аялга нике окутуп алыптыр. Незге окшоп, кызыктай болуп калган, үйдө турбайт. Мен деле балдары деле көзүнө көрүнбөй калган. Европага иштеп кетет. 4 балам менен жалгыз аябай кыйналам. Үйдө такыр жардам бербейт. Балдарга көңүл да бурбайт. Европадан келип күндүгө көчөдө түнү кеч келет, или келбейт. Төшөктө тескери карап жатат. Мага тамак жейм, кирими жуу, балдарды кара деп эле турат. Ичип түнү үйгө келбесе жек көрүп кетем. Анан мен кааласам үйгө келем, кааласам келбейм. Ишиң болбосун. Мен кандай болсом да сыйласаң, анан акча санам. Алып берем, дейт. Мен көңүлдөрүм муздап кетти. Кетип калгым келет. 4 баламдын айласын таппай жатам. Кеңеш бериңизчи. Аллаху акбар. Туугандар, дүйнө бузукулукка карап кетип атат. Катуу скорость менен кетип атат. Bundan карманып кала турган нерсе жалгыз эле иман. Иман кармайт. Бул жерде эмне дейбиз? Мындай үй бүлөлөр азыр аябай көп да. Эми 4 балалуу болгондон кийин бул балдардын тарбиясы, балдардын кажети, аялдын кажети баарды күйөөсүнүн мойнунда. Кыямат күнү буга жооп берет. Бул дүйнө укуктун дүйнөсү. Аялдын өзүнүн акысы бар. Өзүнө тиешелүү да кээ бир акысы бар. Балдардын дагы өзүнүн акысы бар.
өзүңүздүн деле акыңыз бар, туура. Бирок буларды мойнуңузга милдетке алгандан кийин буларды багуу шарият сизди милдеттендирген. Буга иншалла Кудай кааласа сизге дүйнөдө дагы, ахиретте дагы Алла субханала ва таала чоң убадаларды берген. Ким үй бүлөсүн адал менен бага турган болсо, Алла таала мандан аз эле амалдан ыраазы болот. Ахиретте алхамдулилля бул пайгамбарлар менен кошо тирилет. Жөнөкөй нерсе эмес. Үй бүлөсүн адалдан багуу, адал соода кылуу бул жөнөкөй нерсе эмес, туугандар. Ошон үчүн мына жерде кош көңүл болбош керек. Акыркы күндө мындай көп күнөөнүн айыбынан. Эшке чыгып кетет, тияка чыгып кетет, ар кимдер менен жүрөт, ар жакта чай ичип, болду, жашоош экен деп бүгүнкү күндө туугандар бирөөгө жамандык каалабайбыз го. Бир эртеге ооруп калса, аялың менен бала чакаңдан сага күйгөн эч ким жок. Чын айтып коеюн да. Эч ким саңачы. Бир туугандарынын да өзүнүн жашоосу бар, ачыгын айтайын. Бир тууган эмес, двоюродныйлар, алардыкы таптакыр эле совсем башка. Бүгүн жакшылык кааласа рахмат айт анан көрөк саңачы. Бүгүн жакшылык кааласа рахмат айт. Бирок эң жакын ошо адамдын башына иш түшкөндө жана башка болуп калганда, ал өзүңдүн бала чакаңа башка кийме сага? Ошо шариятта дагы эң жакын ушулар айткан. Сиз сабыр кылыңыз, азыр ажырашканда тияк бияк неме ойлобош керек, ниет да кылбаш керек. Албетте иншалла Алла таалага жүздөнүп, зикир дуаларды 4 бала бар экен, Кудайга шүгүр, жакшы тарбия кылып, алхамдулилля, элден бир баласы дагы жок деп, Алла таалам берген экен деп. Анан акырын тигиге даават бергиле. Аялы күйөөсүнө даават берсе болот. Күйөөсү аялына даават берсе болот. Акырын айтып деп, мына соо кезинде, же болсо учур кезинде, акыл эсинде кезинде келип калганда келечекте айтып, бирок өзүңүз акча сүйлөбөй, бардык иштерин кылып берип, мойнуңуздарда акысын берип, Кудай кааласа иншалла Алла таалам жүрөгүн бир жумшартып, иман салып калар. Биздин атабыз намаз окубайт, орозо тутпайт, жашы 65те, бизди дагы тутпай эле койгула дей берет. Кыжалат болбогула, эми мындай болуп калды да, булар эми наркы коммунисттердин доорунда жашап калды. Азыр деле алхамдулилля көпчүлүгү өттү. Бул жакшы кызмат кылып, учуру келгенде сунуш катарында жакшы сөздөрдү айтып даават кылыңыз. Ага бир акыл үйрөткөндөй эмес, мындай экен, муну алымдардан уктук, мындай экен деп. Эми бала атага даават бергенде кээде эми ата неме болуп калат дейм, туура түшүнгөн аталары бар, туура эмес түшүнгөн аталары бар. Сен кече эле келип алып мага акыл үйрөтө турган болуп калдыңбы деп кичине мындай корсураак, эмени орой мындай жооп берип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бала дагы жакшы кызмат кылып, жакшы нерселерди алып берип, тамак аш, көңүлүн көтөрүп алып, анан акырын сунуш катарында акырын даават берсе болот. Же болбосо өзүнүн достору болсо керек, туугандары бар, сөз өтүмдүү, алар аркылуу дагы даават берип, эптеп бир Алланын жолуна чыгарганга аракет кылсаңар, Кудай кааласа, намазы да, орозосу дагы бардык ордуна түшүп калат. Келинчегим экөөбүз 3 ай жашап, азыр ал ата энеси менен турат. 1 жыл болду, уже кел десем ынабайт. Ата энесин сөзүнөн чыкпайт. Бала уже 2ге чыгып калды. Мен эмне кылсам болот? Шарият кандай карайт? Мен оштон берип жатам суроону. Мындай кылыңыз да эми. Сизден ката кеткен болсо, кечирим сурап коюңуз. Кечирим сурап койгон адам ал төмөн адам эмес тууган. Кечирим сураган адам ал улуу адамдар. Сизден ката кеткен болсо, чогуу жашаганга алып келиңиз. Жөндөн эле кетип калып келбей калган жери жок да. Антиги кайната кайнелерге да ойлош керек. Аны кызды алып отура бергенде эмне? Анча-мынча эми турмуштун башында кичине бир мүдүрүлөт, сыноолор болот. Кээ бир ата энелер бар, кармап отура берет. Андай кылбаш керек. Жибериш керек. Койбо, кызым бар, чыда. Акырын аларга түшүндүрүп, ортосуна иншалла бир жакшы путтап кеткенге эки жактан тең кайната кайнене дагы ата эне тараптан дагы дуа менен дагы жардам бериш керек туугандар. Жөн эле насаат менен эмес, дуа менен дагы жардам берсин. Кичине иншалла буюрса, иншалла акырын басып өтүп кетсе, болду, акырын өтүп кетет нары. Бирок иншалла билип коюңуз дагы. Үйдө намаз, иман болбосо, бул байлык барып ажыратып коет. Байлыкты эгерде алхамдулилля иман, акыл менен ала турган болсо, бул жакшы, өтө жакшы. Бирок Кудай сактасын, динсиздик болсо, бул байлык ошонун башын жей турган нерсе болот. Дин боло турган болсо, ошол байлык зыян алып келбейт. Ол байлык только пайда алып келет эгерде дин боло турган болсо.
аны туура иштетет. Алхамдулилля. Пайдалуу нерселерге иштетет. Кайрымдуулукка иштетет. Туганчылыкка иштетет. Өздөрү илим алганга иштетет. Алланын жолунда иштетет. Бул байлыкты мактаса болот туугандар. Пайгамбарыбыз мактаган муну. А эгерде Кудай сактасын, эгерде динсиз байлык боло турган болсо, буну кутуртат. Кутургандын натыйжасы барып туруп талкаланат да. Балам азыр 4 жашта, кантип туура тарбия берсем болот? Бала тарбиялоо боюнча кеңири кеңеш берип коесузбу? Алхамдулилля, биринчи ата энеси баланын алдында тарбиялуу болсун өздөрү. Намаз окуп, топу, жолук, үйдө бири-бирин сыйлап чакырып, балага бисмилла деп, оң кол менен жедирип, баланы ошо мухаббат менен бардыгына. А негизи калиманы үйрөтүп, балдар аябай мындай көчүргөнгө уста болот. Уул балдар атасын туурайт, кыз балдар апасын туурайт, кичинесинен элечи ар нерсе кылгандар. Ошон үчүн бир нерсе жууйм дейт, тамак бышырам дейт. Таштап берип кое бериш керек. Жай намазда дейт, алдыңыздан өтөт, мойнуңузга минип алат, акырын эме кылып. Түрө берсин. Аралашып иншалла, Кудай кааласа. Үйдө таалимдер болуп турсун. Манзил боюнча кеңири айтып бересизби? Манзил деп мындай Кур'ан-ы Каримдин аяттарынан адам өзүнө дем салганга бир топ сыйкырга каршы, жин, шайтанга каршы, ушуларга каршы немелер болот да, көз тийгенге каршы аяттар болот. Вот, ошондон алхамдулилля окуп жүрсөңүз болот. Бирок эң сизге кыска нускасын айта турган болсом, сиз Ихлас, Фалак, Насты бекем карма. Эң жеңили, эң күчтүүсү. Караңыз. Эң жеңили кыскасы, ошол эле кезде эң күчтүүсү. Сиз буга кичине сизден кандай айтсам мындай ишеним керек да. Эптеп-септеп окубаңыз да. Ишеним керек. Бекем иншалла ихлас менен окуй турган болсоңуз, бунун таасири өтө чоң. Жаш кезде татуировка койдум эле. Төш жагыма. Азыр 5 маал намаз окуйм. Ошондон гусул өтөбү. Бул эми ал билбейт ким алар краска болуп калам, эмне болду, татуировкада кандай. Я, доктор айтыңчы, эмне болот бул татуировка? Я. Өтөбү? Өтөт деген. Анан татуировкасын биз өмүрү көргөн эмес экенбиз, билбейт экенбиз. Бирок мындай кылбаш керек. Эми туура жаш кезде билбей неме кылып, азыр ушу мода болуп баратат, туугандар. Муналарды карап, ошол мына западтан атаң бул аман эле болсун да булар. Ушул жагын албай эле койсоңор жакшы болот эле. Кулагына, башына, колуна бир ала-була бир чыбыралардын бардыгын кылып, Алла Таалам берген денини ан үчүн берген жок да. Буга жооп бересиз эртеге. Бул көз, кулак, кол бул сиздики эмес, чын айтайынбы? Бул Алланыкы. Сизге аманат берилген. Неемат катары берилген. Шүгүр кылабы, аманат катары берди, жакшынакай алып келип береби депчи. Ар балакет кылып чыйып, мындай болбойт ала. Тем более алардын батыштан сурап коюш керек да, бизде ислам динибизде кандай, кыргызда бизде каада салтыбыз кандай, урп адатыбызда кандай, өз элибизде ушундай барбы деп. Биз чоң аталарыбызда көрдүңөрбү? Чоң энелерибизде көрдүңөр ушундай көк ала баланы. Татыш керек, балдарга да айтыш керек, кыздарга да айтыш керек. Тек койсоңуз, азыр көз көргөн кылып, эртеге ушундай күн келет, Кудай сактасын, эркектер кулак сөйкө тагынган күн келип калат. Кыздар тагына турган эркек талашмы? Каяка барат анан? Анан каяка барат анан? Кудайым сактасын туугандар. Ошон үчүн иншалла мына немелерди азыр бала жооп берди. Аракет кылып көрүш керек кетиргенге алдагычы. Таптагы болобу? Мына болот дейт мына докторлор айтып атат. Болот экен. Кетиргенге аракет кылыш керек, тооба кылыш керек бөттү. Анан эме кылбаш керек. Путуна кичине кебирлер атын жазып коюп Кудайга шүгүр. Иманга келгендер буга барбайт иншалла. Кудайга шүгүр. Шайтанчы Куранда ант ишкен да. Я Алла деген карап тур. Мен сөзсүз бенделерин азгыртам, аларды жаралуу, адамдын жаралуусу барго, ушуну өзгөртүшөт деген да. Өзгөртүшөт деген да. Алла Таалам жакшынакай түзүлүштө жаратып берди эле, ошону өзгөртөт. Ушулардын баардыгы ошого кирет да, татуировка, матуировкалардын баардыгын бар. Мен эжемдин аты Наргиза, өзгөрүш керекпи? Нар деген дозок бар экен уккам. Нар деген арабча. Наргиза деген өзү жакшы эле ат го да.
мындай кылбаш керек да. Аттарды бөлүп устукандай турган болсоңуз, бирибиздин атыбыз деле нормальный болбосо керек анда. Чын да. Урмат деген да, урмат сый да. Ур десе, аны эге урду өзүнчө алып, матты өзүнчө ала турган. Мисалы анда болбойт да. Ошондо наргиза, дагы эмне деген, ошо толтура аттар бар. Нар деген эми от экен деп анан. Андай кылсаңыз кээ бир сөздөр түркчөдө, же болсо фарсчада, же орусчада уят нерселер толтура болуп калат. Таптакыр ат болбой калбайбы анда? Андай эмес тугандар. Кыскасы айтканда, бир сөздү устукандап агыла. Ар кандай кылып алып турган, анда кереги жок. Жакшы эле ат, наргиза деген жакшы эле. Өтө жалпысынан эгерде туура эмес маани берсе, анан эме кылса болот да. 2-ге 3-кө бөлгөндөн кийин анда болбойт. Зекет, үшүр, фитр сыяктуу дини милдеттүү төлөмдөрдү мечит имамдары өздөрү үчүн алса болобу? Эгерде зекет имам өзү зекетке муктаж болсо, зекет алганга лайыктуу болсо, алса болот. Сиз берсеңиз, 2 эсе жардам болот сизге анда. Айылыңыздагы имам бар. Билесиз, ал кембагал. 4-5 балалуу. Анда байлыгы деле жок. Имамчылык кылып, Россияга кетип калбай, элдин жакшылык жамандыгын, өлүп калгандарды жууп, көмүп, баш кошкондорго нике кыйып, ооругандарга дем салып, бечара динден алхамдулилля кармап жүрөт, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып. Бирок байлыгы жок да, 250 000 сом. Быйылкы эсеп боюнчачы. Андай акчасы жок анын. Ошондойго берсеңиз, динге жардам берген да соогун аласыз. Динге кошумчаңыздын соогу болот тугандар. Башка мазхабтарда угуп алыңыз. Намаз окубаганга берсе болбойт деген жерлери бар. Бизде да Ханафи мазхабта берсе болот. Мусулман болсо эле берсе болот дейт. Экинчисичи, бирок намаз окубайт, берсе болобу болбой? Мусулман, бирок намаз окубайт, берсе болобу болбой дегенде суроо козголуп калат. Бизде болот, башкаларда болбойт. Ошон үчүн алхамдулилла, эгерде сиз ошондой бир имамга бере турган болсоңуз, зекетиңизди, Аллаху акбар. Анын кажети менен эле чектелбестен, анын диний кызматында соопко шериктеш болосуз. Динге жардам берген болосуз. Үшүрүңүз деле ошондой, фитр садакаңыз деле ошондой. Үшүр эми мынау жерден чыккан, алхамдулилла, түшүмдөрдөн берилет, 10дон бери. Саамын, менин балам медресени бүтүп келген, эми ибадаттан алыс болуп кетти. Эмне кылсак болот? Даватка байлаңыз тугандар. Болчу, бүгүн күндөчү, аябай биз алсыздыбыз да туган. Эми эшикти көрүп атабызга кандай фитна? Фитнанын оту, толкуну басып калды. Азыр ошо мечитти пайгамбарыбыз айткан, алейкум бил масжид, мечитти бекем кармагыла деген мына. Мечитти бекем кармагыла. Ва амматин нас, жалпы элди бекем кармагыла. Вал жамаатты бекем кармагыла. Жамаатты бекем кармагыла, мечитти бекем кармагыла. Мисалы бир жамаатта, азыр бир айылда. Ар 7 областтан тең. Бөлүнүп, жарылып, улуттарга, урууларга бөлүнгөн токтош керек. Жамаатты бекем кармаңыз. Ушундай кошуна болуп жаралып калдыңызбы? Алла Таала бердиби? Болду. Мечитти бекем кармаңыз, жалпы элди бекем кармаңыз. Азыр мечитти кармабаган азыр ыйманы сакташ кыйын болуп калды. Хотя бы алхамдулилла 5 вакыт намазды мечитке келсек, нур үстүнөн нур өтө жакшы. Болбоду дегенде 1-2 жолу келип коюңуз. Жумушуңуз бар, билебиз, түшүнүп атабыз. Бардык адамдар эле жумушу бар. Бекер чечким деле жок азыр. Алхамдулилла, мечитке келип турсаңыз, ахиретиңиз, иманыңыз сакталат, ырыскыңызга, ден соолугуңузга береке. Канча арам нерселерден сакталасыз. Болбоду дегенде ушундай отурганыбыз азыр 1,5 сааттан бери бир ушак сүйлөгөн жокпуз, бирөөнү жамандаган жокпуз, бир саясатты, бир балакеттерди сүйлөгөн жокпуз, же арам жерде баскан жокпуз. Мечиттин ичинде отуруп, Алланын рахматында. Ушу 1,5 саатыбыз сак болуп калды да. Канча убакыт келсеңиз, ошончолук жакшы да. Ошон үчүн мына жердеги медресени бүткөн болсо дагы, эгерде мечитке келбесе, жолдон урулуп калат азыр. Ошон үчүн айтат да даватта, күн сайын бир 2,5 саат берип тургула. 24 сааттын 2,5 сааты мечитке берип койгула. Калган нар жагында 20 саатыңыз бар. 20 сааттан ашыкча саатыңыз бар. Ошол дүйнөңүзгө да, уйкуңузга дагы, тренировкаңызга дагы, башкасына да жетиштүү. Мечитке берип турган дейт убакыт. Дарат алып жатып 3төн ашык жолу
bir мүчөнү жууп алса эмне болот? Исрап болот. Пайгамбарыбыз айткандай 3 жолу жууңуз болду. 3 жолу. 3төн ашподу. Дамла убакыт болуп калды окшойт, мына акыркысы менен бүтүрөйүн. Демек 3төн ашык жууган исраф. Пайгамбар бир хадис айткан, аша чапты, зулумдук кылды деген. Ошон үчүн иншалла 3 эле жуубуз. Кээ бир адамдар мисалы оозун жууганда же мурдун пышкырганда 3төн көбүрөөк неме болот да, ал сразу бисмилла деп ниет кылбасын, ага чейин пышкырып тазалабасын, андан кийин жуусун. Амин. Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати. Рахмат.